Андижан байыркы тарыхы бар, балыктар унутулбаган, үрп-адаттары сакталган, даамдары шилекейин агызган шаар. Таза көчөлөрү, меймандос эли жана салт-санаасы бекем сактаган уникалдуулугу менен ырмаланат. Саякатчы сары кыз менен чогуу бюджеттик сапарга чыгып, керемет шаарды аны менен биргеликте тааныйлы. Салам достор, кандайсыздар? Саякатчы сары кыз долбоордун алгачкы чыгарылышы. Биз азыр автобекетте турабыз. Биздин бүгүнкү сапарыбыз Өзбекстандын чыгыш тарабына жайгашкан кол шаарлардын бири Андижанга сапар тартабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Достук чек арасына жетпей, акча алмаштыруучу жерлер көп экен. Акчаңыздарды сөзсүз ошол жерден алмаштырып алыңыздар. Бул маалыматтар сиздер үчүн күмүш сырга болсун. Менин убактым тар болгондуктан чек арадан өткөндөн кийин Өзбекстанда алмаштырууга туура келди. Менин 2000 сом акчам өзбек акчасына 190 000 сум болду. Өзбек акчасы менен бул жерде миллионер болуп кетиш оңой эле турбайбы? Андижанга биз маршрутка менен кетип баратабыз. Билет баасы 130 сом болот экен. Манайлар сонун, өзгөчө күтүүлөр менен бараткан кербезим. Биздин саякат башталды. Биз азыр Багишамал деген жерде келип турдук. Бул жакта аябай киргенде эле аябай кооз экен, достор. Мага өзгөчө жакты. Тазалыгы, көрүнүшү адамды сөзсүз түрдө өзүнө тартып турат экен. Азыр бул жерде адамдар аябай көп. Бүгүнкү абанын температурасы 28, а кече 38 болгон. Бирок ошентсе дагы бүгүн күн абдан ысык. Өзбекстандын чек арасын өткөндөн кийин Багишамал эс алуу жайы Андижан шаарынын борборунан кирелегинде жол боюна жайгашкан. Бул парк 1993 жылы ачылып, Захириддин Бобурдун айкели коюлуп, жана музейлери бар. Сиздер менен мен азыр Өзбекстандын чыгыш тарабында жайгашкан кол шаарлардын бири Андижанда жүрөм. Бул шаар жөн эле шаар эмес. Бул шаарда Могул империясынын негиздөөчүсү Захириддин Бобурдун туулган жери. Биз сиздерге жакындан тааныштырабыз. Кеттик анда. Бул жерде Бобурдун кабырдагы топуракка келген жана тарыхчылар үчүн бул өтө маанилүү. Захириддин Мухаммад Бобур 1483 жылы азыркы Өзбекстандын Андижан шаарында туулган. Анын жашоосу толкундоолорго толгон эпос сыяктуу экен. Ал кичинекейинен хан болуп, дерлик жаштайынан ага чоң жоопкерчилик жүктөлүп, көп согуштарга катышкан. Бирок жөн эле ал аскер эмес, ошол кездеги саясаттын алдыңкы сабындагы көп курдуу акылман инсан болгон деп айтылат маалыматтарда. Достор, бул жерде сөзсүз түрдө туристтер келген сайын сүрөткө түшөт. Кээде эле туристтер эмес, бардык инсандар ушул жерге сүрөткө түшүп анан кетишет экен. Мен дагы сүрөткө түшүп коеюн. Бобур эс алуу багында күнүнө 4000дей, 5000дей эс алуучулар келип, чер жазып кетишет. Паркта басууга орун жок болуп, баары эң сонун көңүл күйдө жүрүшөт. Жакын өлкөлөрдөн келген туристтер дагы сөзсүз түрдө келип кетишет. Азыр болсо 1 мүнөттүк жарнамага кезек берели. Ар бир буюм кыргыз кол өнөрүндөн аркы сакталган, кылдаттык менен жасалган бул эмгек. Бардыгы колдо жасалган, кийизден жасалган шырдактар, түрдүү сидушкалар, тапочкалар жана автоунаага комплекттер сиздер үчүн өзгөчө белек. Үйүңүзгө өзгөчө көрк, унааңызга улуттук рух тартуулайт. Буюмдар табигый материалдардан жана жогорку сапатта даярдалат. Эгерде сиздер жакындарыңызды кубанткыңыз келсе, же өзүңүзгө өзгөчө белекте тартуулаңыз келсе, анда Instagram баракчага кирип, баш багып буйрутма бериңиздер. Төмөнкү номерлерге кайрылып, буйрутма кылсаңыздар болот. Өзгөчө белек, өзгөчө инсандарга. Кийинки локациябыз бул зоопарк. Туристтер дагы, саякатчылар дагы сөзсүз түрдө зоопаркка келип кетиши керек. Бул Андижандагы эң чоң зоопарктардын бири экен, айткандай. Биз дагы кетип атабыз. Зоопаркка кирүү үчүн чоңдорго 25 000 сум, ал эми балдарга 10 000 сум болот. Андижан зоопаркы 4,5 миңден ашуун гектарды ээлеп, ар түрдүү жаныбарлар менен таанышууну каалагандар үчүн кызыктуу жай болуп саналат. Бул африкандык арсан 250 килограмм чыгат. Азыр учурда өкө тең уктап жаткан учуру. Биз аларга кийдерги тийгизбейли. Биз зоопаркта жана ошондой эле канаттуулардын ичинен эң чоңу жана жакшы жүгүргөн токушту таап алдык. Токушту жөнүндө өтө көп сонун маалыматтар бар, билесиздер. Керек болсо көзү месинен да чоңураак. Бул зоопаркка келген ар бир эс алуучулар бул жерде сөзсүз түрдө сүрөткө түшүп кетишет.
Өтө жакшы жасалган. Бул жай табияттын кереметтерин жана жаныбарлардын көп түрүн чогулткан уникалдуу жер. Мында ар түрдүү жаныбарлардын жашоосун байкоого, алар менен жакыныраак таанышуу үчүн мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул шаарга келип, жергиликтүү ашкананы татып көрбөй кетсең, анда сапар толук болбой калат. Биз дагы эң сонун тамактануучу жайга келдик. Мен өзбектердин улуттук тамагынын бири болгон Ташкенттин паалоосун буйрутма кылдым. Мондай пиалага болсун Өзбекстанда өзбек кинолорунда деле көп көрөм да. Пиала болуп турса, чайды болсун дагы аз коет дагы монтип отура бересиздер го. Шунака. Ой, тез эле музап калат башында. Албетте. Тез особенно. Тамактанууну баштадык. Тамагыңыздар татоосун, келиңиздер алыңыздар. Бардыгыбыз мындай аз-аздан алып эмне да. Андижандын эң сонун палоолорун биз алып деп атабыз. Абдан сонун экен, дамдуу. Андижан облустук музейине келдик. Бул жерде дагы биз сонун сиздерге тачалдыра турган нерселер көп. Анан эскерте кетели, урматтуу достор, биздин бүгүнкү саякатыбыз бул бюджетный. Ошону эстен чыгарбаңыздар. Ар бир адам келип кетүүчү сонун жайлар. Кийинки локациябыз музей. Андижандын тарыхы жана маданий мурасын терең түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берген өзгөчө жай. 1934-жылы негизделген музейде 110 миңден ашуун экспонаттар сакталган. Бүгүн музейлер күнү болгондуктан музейге кирүү дагы акысыз болду. Музей жалпы 3 кабат экен. Мында дорлорго таандык тарыхый экспонаттарды көрүүгө болот. Музейде Андижан элинин күнүмдүк турмушу, улуттук кийимдери, үй-бүлөдө колдонулган буюмдары кеңири чагылдырылган. Андижанга келгенде сөзсүз баш бага турган жер экен. Захириддин Мухаммад Бабурдун атасы курган курулуш. Бул жерде дыйканчылык менен көп адамдар алектенишкен, соода кылышкан. Андан сырткары 1902-жылы чоң зилзала болгондуктан көп курулуштар кыйрап калган. Бир гана ушул курулуш Андижанда сакталып турган. Жами комплекси өзүнүн кооз архитектурасы жана бай тарыхы менен айырмаланып, шаар тургундары үчүн сыймыктуу жай болуп саналат. Бул жерде жергиликтүү элдин рухий жашоосу, салт санаасы сакталып, жаңы муунга өткөрүлүп берилет. Жами комплекске баруу Андижан шаарынын маданий жана тарыхый байлыгын дагы тереңирээк сезүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Жами комплексинде жанында жайгашкан Андижандагы эң чоң мечиттердин бири Бошеме мечити. Бул 1870-жылы курулуп, андан кийин 2018-жылы заманбап түрдө дагы курулуш иштери жүргүзүлүп, 2021-жылы дал ушундай өзүңүздөр көрүп тургандай абалга келген. Бул мечиттин ачылышын Өзбекстандын президенти келип ачып кеткен. Бул мечит Фергана өрөөнүндөгү эң ири мечиттердин бири болуп, анын узундугу жана кеңдиги чоң жааматтарды кабыл алууга ылайыкташтырылган. Аянты 1,5 гектарды түзөт, ошондой эле узундугу 123 метр. Андижандын өзгөчөлүгү, өнөргө болгон сүйүүсү буларды аябай күчтүү. Бул жерден биз темир усталарды, жыгаш жасагандарды, чоподон идиш жасагандарды жасоочулар дагы деле бар. Бул өнөр атадан балага өтүп келет. Жана бул мурас катары сакталып, балдары сөзсүз түрдө атасынан калган мурасын аркалашып иштеп келишет. Курган килосы канчадан экен? Килосы 50 миң. 50 миң? Наркы жакта 45 миң деп айтты го? 45 миң? Ооба. 45 миң алып. Алайын, беремин. Түшүрүп бербейсиңерби? Мана. Ама ол өрүктөр канчадан экен? 25 миң. Өрүктөрбү? 25. Андижандагы мөмө жемиштер базарынан мен 1,5 килограмм өрүк жана 1,5 килограмм гилести 50 миң сумга сатып алдым. Биз Андижандын мөмө жемиш базарда турабыз. Базар таптаза, элдер аябай жандуу, меймандос болуп, бизге достук чулугун көрсөтүштү.
Сөзсүз түрдө бул базарга келиңиздер. Бул базарда коондор, дарбыздар дегеле бардык мөмө жемиштердин түрлөрү базарга чыкты. Менен саякаттаганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сапарыңыз кайсыл жакка уланат, аны сиздер комментарийге пикир калтырыңыздар. Жакындарыңыз менен бөлүшкөнгө унутпаңыз. Мен саякатчы Сарыгыз. Кийинки сапардан жолугушканча.